Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, баарыңыздар менен Саламат тайм деп аталган подкастты баштадык. Биздин каналга катталыңыз, суроолор болсо, сунуштар болсо комментарий кылып калтырыңыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүн болсо сиздер менен чогуу биз Док университет клиникасынын урологу, негиздөөчүсү Моңолов Нурбек Кытайбекович агайыбыз менен сөз кылалы деп турабыз. Жана бүгүнкү тема тестостерон гормону деп аталат. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Дароо эле ошол тестостерон гормону жөнүндө бир сонун маалыматтарды айтып берсеңиз, негизи кандай роль ойнойт, кайсы учурда көбөйөт, кайсы учурда азаят? Эми тестостерон бул эркекти эркек кылган гормон да. Ошо тестостерон үчүн мен үнүмдү байкап атасызбы? Кичине сиздикине караганда карылдаак да. Биздин сакалыбыз аял кишилерде жок. Биз благодаря тестостерону биз сакалыбыз бар. Мужество берип туруңуз дейт. Булчуң күчтүүрөөк, энергиябыз көбүрөөк дегендейчи. Бирок аялдардыкы деле көп. Аялдардыкы кичине мындай Кудай эки башка кылып жаратканда, бирок аялдар күчтүү болду деп эсептелет да. Ошонун баарын тестостерон кылат да. Кайсы учурда көбөйө баштайт же кайсы учурда азайып кетет? Мындай да, тестостерон азайганы бул метаболический синдром коет, семиргенде азаят да. Мындай даже эми ошо семирген досторум баары семсин да. Мындай курсактуу чоң кишинин тестостерон алса вероятность көп да, тестостерон азайып калганда. Анткени тестостерон обмен веществоға да отвечать этет, жана зат алмашуучу ошо жырды да аябай бажыгайт эткенге дагы мындай эметет да, жардам берет да. Ошон үчүн спортсмендер дагы вести скидывать этиш үчүн кээде тестостерондон мындай беришет да, чтобы батыраак результат болсун депчи. Сурооңуз кандай эле? Менде дагы кызык болуп калды. Кайсы учурда азайып кетет дегенде семирген дедиңиз. Кайсы учурда көбөйөт, кайсы учурда эркектер негизи көп болушу керек? Ошо бул биздин образ жизни күнөөлүү да, это вес. Анын оору дагы бар да, жумурткабыз жакшы иштебегенде, же болбосо мээде гипофиз гипоталамус деген бар, мээ мындай тестостеронду мындай чыгарып турган ролду ойнойт да, ошо мээде дагы проблемалар болсо, жана инфантильный балдардыңар көрүңөр беле, ошолор дагы ошондой, бул оору да ужечи, тестостерон азай баштайт. Оору дагы бар, анан өзүнүн образ жизнибиз бар да. Жана кола, курулган картошка, чипсы, бутерброд, жана гамбургерлерди жегендерде тестостерон азайтат. Бул тестостеронду азайткан тамак аштар да. Ошондойлор көп увлекаться этсе. Анан качан көбөйөт? Мисалы, тестостерон көбөйгөндүн бир эмеси, мисалы, киши лысый боло баштайт. Балдар бар го, жанагы чачы жок болчу, мисалы менде койгондо. Ошол дагы тестостерондун возрастында кээ бирөөнкү көбөйөт, кээ бирөөнкү бат көбөй баштайт, ошондо тестостерон көбөйөт. Анан киши арыктаганда мындай стройный, хороший петух жирный не бывает деген бир эми бар, макал лакапчы. То есть мындай арык кишилерде тестостерон көбүрөөк болот. Арык эмес, мындай стройный, арык анан стройный кишилерде тестостерон көп болот да. Анан туура тамактан эт жесе, салат ышылып өзүнө мындай эми эркекке окшоп турган кишинин баары тестостерону көбүрөөк болот да. Жана өспүрүм курактачы эркек балдарда ошол гормондор өзгөрүлө баштады дейт го. Ошол жерде тестостерондун катышы барбы? Канчалык деңгээлде? Ошо өспүрүм боло баштаганда бизде деген өсүмдүктөр, жана жыныстык органдарынын өсүмдүк, сакал, ошолор чыга баштайт. Кичине үндөрү мурун кичинекей детский чыйпылдагандар жоголуп карыла баштаган. Бул тестостерон ошо эменин баарын берип атат да. Ага чейин тестостеронду чыгарбайт, анткени биз кичинекей кесиптөрүлгөндөн баштап эле жыныстыгыбыз мындай өнүгүп турган болсо, бул чоң проблема да туура, кичинекей баланы ойлой беребиз. Ошон үчүн Кудай мындай туура кылып таразалаган, когда надо, ошо тестостерон көбөйүп, ошо жумуштарды аткарыша баштайт да. Эркек боло баштайт. Ошондо ата-эне карап туруш керек. Кээ бирөө ошо өспөй калат, анткени тестостеронду жумурткасы жакшы иштебеген болот да. Башкалар мындай карылдай баштады, чоңой баштады, сакал өсүп, ошо менин балам антпей атат. Мындай же болбосо жана феминизация деп коет, кээ бирөө эмчектери чыга баштайт, значит тестостерон менен проблема болот, гормональный сдвиг болуп атат да. Ошолор байкап турса болот. Негизи урологдор мына эшиктен кирип келатканда эле билет да, көбүнчөчү кимдики ошо гормональный проблемалар болуп атат, кимдики башка проблемалар. Эми ошол опыттан бул керек. Мисалы, бизде Кыргызстанда ошо атайын барып гормондун деңгээлин текшертип, профилактика кылып тургандар барбы? Барып турушабы? Азыр ал көбөйө баштады, мындай эркектер дагы ошо гегемония интернетте болуп атпайбы? Инстаграмда сулуулуктун бир эмеси болуп атат да, модасы, тикток деген болуп атат, баары эле мындай сонун спорт менен заниматься этип атат, анан баары эле окшошкуш келет. Анан уже консультацияга врачтарга барабы, же болбосо спортсмендерде, тренерлерде эле ошо мындай вес лишнийлерди же болбосо мындай кичине неспортивный болуп атса, анда деген
гормондорду сдавать эттерет да, текшерет да. Анан урологко келгенден кийин эге жана эректильный дисфункция деген проблема бар, же тукумсуздук болуп атканда сөзсүз ошо гормондорду текшеребиз. Анткени гормондор түстөн түз аларга таасир этет. Тестостерон ылдый эркектин эректильный дисфункциясы да болот да. Анткени тестостерон эртең менен эң көп болот да. Может кичинекей балдарыңыз бар, байкасаңар жанагы жыныс мүчөсү эртең менен баарыныкы эркек кишилердики мындай туруп туруш керек да. Иштеп эртең менен ойгонгондо туруп туруш керек. Түндө ал ошентип туруп турат да. Ошол дагы жоголуп кетет да. Бул эртең менен тестостерон эң көп болот, ошондо жыныс мүчө дагы мындай көргөзөт да, мына болуп атат дегенчи. Жасалма жол менен анын деңгээлин көтөрүп турганга болобу негизи, эгерде ал адамды өзүнүн эле табиятынан башынан эле ылдый болсо? Да, бул деген мындай өлө врач менен, адис менен кеңешип жатыш керек. Кээ бирөө мындай ошо спортсмендер публикацияда же болбосо бир жерден окуп алып, же болбосо бир кеңешип, кошунасы дозу болуп кеңешип урдура берсе жаза берет да. Тестостерон искусственно куйган чоң көйгөйлөргө алып келет да. Мисалы, тукумсуздукка да алып келет да. Тестостерон сайып алыңар, 1 жылга тукумсуз болот кишичи. Жасалма тестостерон колдонгон. Жасалма тестостерон. Анткени организм өзүнүн тестостеронун чыгарбай калат да. Сезет да, о канда тестостерон толтура жүрөт да, өзүнүкүн чыгарбай калат да. Жумурткалары кичирейип кетет, муну жоголгонго чейин барат да. Жасалманы эмете берсе, булчуңдары чоңойот, баары жакшы болот, бирок жумурткасы өзү иштебейт да, кереги жок. Анткени тестостеронду сырттан куя берсе, жумурткага менин кереги жокмун деле өзү эле ичкери жоголо баштайт да. Чоң көйгөйгө алып келиши мүмкүн да. Болот, оору бар, метаболический синдром бар, же гипоганазизм деген көп оорулар бар, аны только адистер жазыш керек да. Только адистер. А эгерде бул оорулар жок, конкреттүү көрсөткүчтөр, бирок эркекте өзүнөн өзү эле тестостерон төмөн болуп, шалдырап, баягы психологияда айтып коет го, эгер жолдошуң жумуштан чарчап келип диванга отурса, жөн кой, анын тестостерон деңгээли төмөн түшүп кетти дегендейчи. Ушул сыяктуу учурларда кантип табигый жол менен көтөрсө болот? Мисалы бир кездерде мойда болгон, мисалы сахарный диабет, 40 жаштан өткөндөр, даже аял кишилер тестостерон колдоно баштаганда, мисалы Европада мындай бизде мындай аялдарга сыймам эле кылабыз да, мындай жумшагыраак жумуш берип дегендечи. Европада конкуренция да аял киши менен. Ошон үчүн мындай энергия жетиш үчүн аял кишилер дагы жана таблетированный тестостерон, эркектер дагы ошо таблетированный тестостерондорду ичип алышат да. Бул бирок болбойт, зыян да. Же болбосо доктордун кеңеши менен доктор эгерде колдоныш керек да, колдоныш керек. Могу кантип көбөйтүш керек жөнөкөй жол менен, мындай зыянсыз жол менен. Бул деген спорт анан питание. Спорт менен питание анан мындай только спорт эмес, только питание эмес, экөөнүн чогуу да. Спорт, киши деген, адам деген, эркек деген мындай вес дагы эле, вес чоң көйгөйдө, веси туура болуш керек. Анан жөн эле тамактар эмес, мен айткандай жана газировка, бутерброддор, чипсылар, куурулган тамактар, ошолор тестостеронду кичирейтчилер да. Жашылчалар, салаттар, туура тамактар, куурулган эмес тамактар, алар наоборот анан көп эмес да. Биз дагы күнү түнү өзүнүн культурасы ошондой. Мисалы тойго барганда столдо эмне болсо ошонун баарын эле жегиң келе берет да. Атак тамактын астыгы эле жакшы да. А эркектечи өзүнө байкалабы, мен тестостерон түшүп кеткен окшойт дегендей бир? Жок, байкалбайт. Байкалбайт бул нерсе. Айтсаң да ишенишпейт да. Мындай эле да, биз даже карыганыбызды билбейбиз да. Сиз байкасаңыз, күзгүдөн күндө көрө бересиз, сиз мурункудай эле көрө бересиз да. Мисалы сүрөттөрдү салыштырсаңыз, биз аябай өзгөргөн болобуз да. Өзүнүн состояниясында киши сезбейт да. Мисалы, жер тамда жашап жүрө берсе, мурун 3-жашка чыга албай калышат да. Ошо лишний вес тестостерондон дагы том числе ылдайгандачы. Бул байкалбайт. Муну деген мындай башка бирөө чокко коймойчу же бир проблема келбейинче бул киши байкабайт да. Бул анткени кичинеден келет да. Кичинеден келишин көндүрөт да. Киши көнүп анан ошо жашоосуна көнүп калат да. Ушул гормон мисалы төшөктө жыныстык катнашта канчалык роль ойнойт эгерде тестостерон түшүп кетсе же көбөйүп кетсе? Бул түздөн түз роль ойнойт. Тестостерон түшүп кетсе, желание дагы жоголот да. Каалоо дагы жоголот. Аял кишини каалабай калат да кишичи. Понижение либидо деп коет. Ошо эректильный дисфункцияда желание да керек да, жөн эле каала жок болуп калат. Андай болот, мен 1 айлап, 2 айлап аял менен болобу, партнершим менен катнаш жок болуп жүрө беришет да. Плюс жанагы качество эрекции, эми жыныс мүчөсү катуу, эркектер катуу кылгысы келет да, ошондон түшө баштайт. Эрте бүтө баштайт дегендечи. Бул эң прямой воздействие бул ошо жыныстык катнашка да. Рахмат. Достор, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки подкастты улантабыз. Эгерде суроолор бар болсо, ылдый жакка комментарий жазып коюңуз, каналга катталганды унутпаңыз. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.